Исмаил Матраимов атындагы фонд волейбол боюнча атайын турнир уюштурууда. Бүгүн 1-майда Ош облусунун Кара Суу районунда улуу ата мекендик согуштун 74 жылдыгына жана ардагер Исмаил Матраимовдун элесине арналган атайын волейбол жана кичи футбол боюнча турнир оюн өтүүдө. Бул тууралуу аталган фонддун мүчөсү Искендер Матраимов кабарлаган. Уюштурулган турнирге 20дан ашуун ар тараптан келген командалар катышууда. Жеңишке жеткен командаларга берилчү акчалай приздердин жалпы суммасы 1 миллион сом деп айтылууда. Бул турнирдин ачылышына атайын Бишкектен Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков, вице-премьер Кубатбек Боронов, Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, Канат Исаев жана башка белгилүү депутат-чиновниктер келишти. Соц тармактын колдонуучуларын өтүп жаткан оюн эмес, ага чакырылып барышкан депутат-чиновниктердин сүрөттөрү көңүлүн бурдуруп, кызуу талкууга алышууда. Эскерте кетсек, эл арасында Райым миллион деп аталып жүргөн адам менен жанаша жүрүп жана анын үй бүлөсү уюштурулган бул спорттук иш-чарага барган депутат-чиновниктерди элдер эки жүздүү дешип сөгүп, каргашып, коррупцияга каршы күрөшпөй эле кайра чогуу бирге жүрүшөт го деп жазышууда. Арасында тескерисинче Райым миллионду мактап, аны президент кылыш керек деген пикирлерди да жазышкан. Бир топ жаштарды Жанар Акаевдин да кошо жүргөнү түшүнбөстүк жаратып, жаман жакшы эки айча ойдо калтырууда. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздер эмне дейсиздер? Пикир жазып, лайк басып, каналга катталганды унутпай, бул видеону досторуңуз менен бөлүшсөңүздөр.